Ha, buna mı geliyor be? Ha, şu. Şöyle başlandı. Бүгін 30 октябрда Манас шаарындагы номер 2 саркынды сууларды тазалоочу жай пайдаланууга берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Атайын кызматтын төрагасы объекттин иштөө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Өзүңүздөр жакшы билгендей, саркынды сууларды, саркындарды тазалоочу жер болбоюнча эч кандай шаар болбойт. Так. Жалабат шаарында да ошондой проблемалар бар эле. Ошондой проблемалар азыр бизде республикабызда канча кичи шаарлар болсо, райондор болсо, баардык жерде ушу проблема. То есть эч жерде саркын суулар тазалоочу ушундай жайларды курулган эмес да. Мына Сузакта курулган эле, Сузакка 600 миллион сомго ошону курду. Урматтуу президентибиз өзү келип ачып кетти. Азыр кудай эле ошондой жайды тигел Кочкар атаныкы бар экен, кичинекей экен, аны кеңейтип атабыз, чоңойтуп атабыз. Мокенге отдельный салып атабыз ошондой саркынды суулар тазалоочуну. База Коргонго отдельный салып атабыз ошол тазалоочуну. То есть бүт жерлерге ушуну салыш керек болуп атат да. Буларды бунсуз уже сиздердин ишканаңарсыз ушундай саркынды суулар тазалоочу ишканаңарсыз эч бир шаар өспөйт экен. Эч бир шаар өсүп, же болбосо салган үйлөрүң, же жасалган ишканаларың өспөйт экен да. Ошон үчүн сиздердин ишканаңыздардын мамлекет үчүн, мамлекетте жашаган элдер үчүн баасы өтө жогору, ушул жерде кызмат кылганыңыздар үчүн рахмат баарыңыздарга. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мына Жалал-Абад шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу жайы жаңырып, жаңадан салынып, элге кызмат кылууга даяр болуп турат. Кудай буюрса, сапаттуу кызмат көрсөтөсүздөр деген ойдомун. Эрнисбек Абжалиевичтин жасаган жумуштарын көп жумуштар жасап атат. Шаарыбыз мына өзгөрдү. Азыр мына реновация жумуштарын жасап атабыз. Эски баягы ирип, чирип кеткен үйлөрдү баарын бузуп, ордуна жаңы сону үйлөрдү салганга аракеттерди баштадык. Анан кийин жанагы баарды айтат, Эрнисбекти шаардын Жалал-Абад, то есть Манас шаарынын мэрини Ташиев ургулап турду. Ушул баланы кантип ургулайсыз? Бул баланы ургулаш кыйын, бул өзү мына спортсмен болуп турат. Бирок ошондой болсо да бул тамаша. Эрнисбек жакшы иштеп атат. Мындан ары жакшы иштесин. Биздин мамлекетибиздеги алмашпаган жападан жалгыз ушул мэр калды. Мына 6-жылга кетип атат иштеген. Мен муну айтып атам, дагы 1-2 жыл чыдап иштеп берем деп. Бул өзү айтып атат, мен уже чарчадым. Мени башка жака которгула же болбосо деп. Мен айтам, жок, дагы 1-2 жыл иштебе. Шаарыбызды мындан ары өнүктүрөйлү. Мына Манас деген жаңы атты кабыл алдык. Манас деген жаңы аттан кийин Манас бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин духу, руху. Ошондуктан Манас деген шаар бул өтө алдыңкы катарларда туруш керек. 5,5 миллион. Ошондо канча болот? Почти 600 миллион сом. 550 миллион сом. Bunun 50%'ı duran. Ana yönetimde o bizden üstlükten tapmalı. Bunun kaç teknoloji mi sadece? Bunu Европейский teknoloji. Bu büyük cenab-ı laboratuvarları bu жерде işletiyorlar. Vardı bunun 400 yıl bakayım. Biz aslında bu şuna aytамын, bunu işletebiliriz керек да. Туруп койгон бир, bunu işletebiliriz керек. Эгерде иштете албай, баягы европалык технологияны жасагандан кийин ошого жараша бизде специалисттер болуш керек. Ошого жараша бизде содержание деген болуш керек, реагенттер болуш керек, башкалар болуш керек туурабы? Мына аэропорттун ордуна азыр аэропорттун орду 80 гектар, 80 гектар жерге азыр жаңы типтеги чоң шаар курулат. Жалал-Абадка, ошо Манаска, ал жерге чоң стадион курулат. Ошо Манас шаарына республикада 2 чоң стадион 25 миңден 30 миңге чейинки 30 миңдик орундук, 30 миң орундук чоң стадион курулат. Так? Азыр бишкек курулуп атпайбы? 55 миң. Ошонун 30 миңдиги ошо Манас шаарына курулат чоң стадион. Эмдиги жылы буюрса мына эме чыгып кетсе, жанагы аэропорт чыгып кетсе, ошо аэропорттун ордуна баштайбыз. Эмдиги жылы ошо стадион курулушу башталат.
ошолордон чыккан саркындылардын баардыгы келип силерге түшөт. Силер ошону жакшылап баягы не деп коет, теле беришиңер керек. Макулбу? Жакшылап теле беришиңиз керек. Все, молодцы. Камчыбек Ташиев Манас суу канал башкармалыгында эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасын сурап, тийиштүү жетекчилерге келерки жылы аны көтөрүү боюнча тапшырма берди. Мындан тышкары Манас шаарында алдыда аткарылуучу иштер тууралуу да маалымат берди. Сиздер ушул ишканада иштейсиңер, э? Үйүңүз барбы? Ооба. Үйүңүз барбы? Үйүңүз барбы? Үйүңүз барбы? Үйүңүз барбы? Барбы үйүңүз? Точно, үйүңүз барбы? Сиздикичи? 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 Siz işleysizби? Sizdiki var mı? Kimnin үйü жоқ? Kol көтөргүлөр түшөрдү иштеген ишканаларда. Гиктен алышты баягы бизден. Гиктен канча үй алдыңар? 5 үй. То есть бардыгарды үйүңөр бар экен, а? Анда бекерде сайрап силерге сүйлөп атат. Силерге башка нерсе да айтмаган ким анда? Айтпайсыңарбы? Ай, биздин үйүбүз бар, барыбыздын. Кыйналбаң депчи. Канча аласыз айына? Колуңузга? Колума 24 миң алам. 24 сизчи? 32. Сизчи? 28. Сизчи? 31. Сизчи? 17? Сизчи? 24. Не бекинип алдыңыз? Канча аласыз? Бүгүндөн не биздики жанагы козур жанагындай. Процент. То есть ошондо где-то примерно бир 20 менен 30 тегерегин алат экен да? Ушуну кантип көбөйтөбүз зарплатаны? Кандай жолдору бар? Булар азыр эми абоненттердин санынан бөлчүп спецшотты да булар подрешоттон анан айлыгын жетешет. Так, начальник. Биз азыр жаңы жылдан кийин 15%га көтөрөлдүк. Так, жаңы жылдан 15% көтөрсөң, бок болбойт. Мындай кыл давай. Сенде адамдар, сиз 17 миң алам деп атасызбы? Ушу 17 миң алган кызыбыз эртең жок дегенде, болду албай калдым дегенде бир 35 миң алыш керек. Уктуңузбу? Эң аз алган ушу кыз экен. Мына ең азалған 35 миң алыш керек. Өлді, болбой қалды дегенде. А мына эжекелердики соответственно образом буларды көтөрүш керек. Мына 35 миң алам деп атат, бул эженики бир жок дегенде 45 миң болуш керек. Бул эже 30 миң алам деп атат, 40 миң болуш керек. Мына 24 миң алам деп атат, 35 миң, 40 миң болуш керек. Уктуңбу? Ошондуктан эмдиги жылы мен өзүм келип текшерем. Мен сизге тапшырма. Керек. Силерге тапшырма. Мына сиздердин эң минимальный, эң аз алган сиз экенсиз, 17 миң. 17 миң алган кызыбыз кийинки жылы албай калды, өтө аз алды дегенде 30 миң, ата бир 35 миң акча алыш керек. Уктуңарбы? Бүгүндөн баштап расчетуңду чыгар. Отур, иште, башты иштеткиле. Манас шаарындагы номер 2 саркынды сууларды тазалоочу жайынын курулушу 2024 жылдын апрель айында башталган. Объект суткасына 20 миң метр куб саркынды сууну тазалоого ылайыкташтырылган. Курулуш иштери Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан каржыланган. Долбоордун тендердик баасы 5 миллион 489 миң еврону түзөт. Бул тазаланганы ушу. Жок, эми иштетебиз. Мындан тазаланып, анан кийин таза сууга чыгат, атлактарды алып коёбуз. Бул жактан алып. Бул жер азыр жана бул жер 2 гектар. Бул жакта планировка. Мына, Бул эски жактарда. Эски иштетилгенде шарчы, ямаларды эски очмойду тазалап келген да. Тазалап айлана дарыя. Мына отургандар эскилери да, эскилер. Мына ушуларды силер эмеге памятник тартып албайсызбы, эскилерди кандай болгонун? Манас шаарында Сайыз маалында 30 миң куб кабыла турган саркынды суу түтүкчөсү бар эле. Анын алдагы толук бүтпөй калган да. Биз ЭБР банк менен келишим түзүп, ошолордун проектисине ишке ашырдык. Былтыр апрель айында башталган. Мына быйылкы жылкыга бүтүп колдонууга берип атабыз да. Бу жерде азыр суткасына 20 миң куб кабыл алууга даяр. Шаардын чоңоюшун эске алып, мына 20 миң кубтук кабыл алуучу саркынды суу түтүкчөлөрүн кабыл ала турган жайды куруп атабыз да. Номер 2 саркынды сууларды тазалоочу жай Манас шаарын толугу менен камсыздайт. Учурда курулуш иштери 95% аяктаган. Ал эми объект жыл аягына чейин толук пайдаланууга берилет деп пландалууда.
Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.